Таласта күч түзүмдөрдүн арасында ынтымак турнири өттү. 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата жана дени сак улут өнүккөн өлкө ураанынын алкагында күч органдарынын арасында спорттук ынтымак турнири өткөрүлдү. Спорттук иш-чара Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын демилгеси менен уюштурулуп, ага облустагы күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери активдүү катышты. Бүгүнкү оюн ушу дени сак улут коопсуздук аталышына күч түзүмдөр арасында кызматкерлердин арасында спорттук мелдештер өтүлүп атат. Бул мелдеш эки түрүндө болуп атат. Футбол жана кичи футбол жана волейбол оюну боюнча. Бул оюнду турнирдин эң демөөрчүсү Альянс Алтын жоопкерчилиги чектелген коому болуп атат. Ал эми уюштуруусу Талаш областтык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги. Бул оюн эки турда өтүп атат. Кичи футбол оюну ушу Газпром спорт мектебинде, ал эми волейбол оюну Талас областтык иштер башкармалыгынын жаңы салынган спорттук залында өткөрүлөт. Бул иш-чара ушу күч структураларынын ортосунда, кызматкерлердин ортосунда ынтымакты жана ден соолукту бекемдөө максатында өткөрүлүп атат. Турнирди өткөрүүгө Альянс Алтын компаниясы колдоо көрсөтүп, байге фонду 150 000 сомду түздү. Бул демилге күч органдарынын кызматкерлеринин ортосундагы ынтымакты жана достукту чыңдоого жана сергек жашоону жайылтууга багытталган. Бүгүнкү мелдеш бул 23 февраль ата мекенди коргоо күнүнө карата болуп атат. Былтыр дагы ушундай эле Альянс Алтын компания тарабынан өткөрүлгөн. Быйыл дагы ушу Талас областтык ички иштер бөлүмүнүн жетекчиси Козукеев Азимбек Рахматиллаевичтин демилгеси менен ушу өткөрүүнү сунуштады. Биздин дагы Альянс Алтын компаниясынын жетекчилери туура көрүп, ушу дени сак улут өнүккөн өлкө деминде бир жакшы ушу күч кызматкерлеринин арасында бир жакшы ынтымак ушу мамлекетибиздин өнүгүшүнө ошо салым кошо турган ушу спортко жакын болуп, ден соолуктарына чыңалышына бир башкаларга, жаштарга да үлгү болуш үчүн бүгүн ушу Альянс Алтын компаниясынын атынан ушу 150 000 байгеси көрсөтүлгөн ушу футбол, волейбол оюну өткөрүлүп атат. Жалпы 6 команда катышып, кичи футбол жана волейбол боюнча өз ара таймашты. Жеңүүчүлөргө диплом, медаль жана башка сыйлыктар даярдалган. Ошол бүгүнкү оюн жакшы оюн өтүп атат. Демөөрчүлөргө, организаторлорго чоң рахмат. Жылда ушу 23 февралга карата оюн өткөрүшөт. Оюн жакшы, командалар күчтүү аябай. Күч структуралардан эң эле көп МВДнын сотрудниктери, андан кийин эле чек ара УКМКнын сотрудниктери көп болгонуна байланыштуу оюн жакшы болуп атат.